Кыйроодон аман калган дүйнө эли силерди унутпайт. Бул Чернобыль атомдук электростанциясында болгон апааттын кесепеттерин жоюуга катышкандар үчүн тургузулган эстеликке жазылган сөз. Эстелик Баткен шаарында окуянын 35 жылдыгына карата тургузулуп ачылды. Урматтуу ушул Чернобыль атомдук электростанциясынын кыроо апатынын 35 жылдык мааракетине катышууга келген меймандар, сиздерге чоң рахмат. 1986 жылы 26 апрелинде түнкү саат 12:04 минутасында Чернобыль атомдук электростанциясынын 4-чү блогу атылган. Чернобыль атомдук электростанциясынын 4 блоктон турган. Чернобыль атомдук электростанциясы жакын шаарлар Припять, Сказочный, Замоши, Детятка, Димичев, Золотоуст деген чоң шаарлар болгон. Ал шаарларда миллиондогон адамдар жашаган. Түнкү саат 12:00 ким эмнени алып чыгып кете алган, жанымбы же балдарымбы? Көптөгөн адамдар бул жашоодон кайтыш болушкан. Бул маселе союзга өтө оор кырдаал болгон. Чернобыль АЭСиндеги кырсыктын кесепетин жоюуга катышкандар мамлекет тарабынан камкордукка алынган. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик жана мекеме уюмдар тарабынан ар тараптуу жардамдар болуп турат. Биз 1986 жылы военкоматтын чакыруусу менен 6 айлык военный сборго Чернобыль электростанциясынын кыйроосунун кесепеттерин жоюуга катышып келгенбиз. 6 ай служба кылып келгенбиз. Айтсаңыз агай, бүгүн бу жерде эмне болду? Бүгүн бул жерде ошо Чернобыль атомдук электростанциясынын кыйроосунун кесепеттерин жоюуга 35 жылдык маареке болуп өтүп атат. Ошого биздин Баткен областынын жергиликтүү өкүлү, Баткен шаарынын мэриясы бизге эстелик монумент тургузуп берди. Биз буга ыраазычылык билдиребиз. Эл алдында көтөрүлсүн кадырыңар баркыңар. Жашооңор үлгү болсун кийинки муундарга. Балдарыңар, кыздарыңар, неберелер сыймыктанар. Чернобыльдагы кырсыктын кесепетин жоюуга катышкандардын көбү радиоактивдүү уулануудан кийин көп өтпөй эле каза болсо, тирүү калгандардын дээрлик бары майып болуп калган. Биз эми Чернобыль апатына катышып келгени 35 жыл толуп отурат. Şu 35 жылдан бери бизге өтө зыян келтирилген. Бул атомдук электростанция болгон. Аны биздин көпчүлүгүбүз мына чачтары түшүп, тиштери түшүп, жакшы сүйлөй албай, анан муундарыбыз ооруйт, путтарыбыз ооруп, өтө кыйналып жүрөбүз. Баткен облусунда 78 Чернобыль апатынын катышуучусу болсо, алардын эң көбү Катамжай районунда. Аларга мамлекет тарабынан ай сайын 7000 сомдон пенсия төлөнөт.